Али байке, берекелүү Рамазан айы да кирип келди. Сиз болсо орозо кармап, көптөгөн соп сыйлыктарга ээ болуп жатасыз. Туура айтасың мана синим. Рамазан айы бул улуу ай. Ачыктап айтканда, бул ай берекенин, молчулуктун, токчулуктун, аманчылыктын айы. Аллах Таала бул айдын орозосун парз кылды жана таравих намазын сооп алууга себеп кылды. Ассаламу алейкум. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кандайсың, Умар досум? Алхамдулилла, жакшы. Бирок кичине чаңгап жатам. Эч нерсе эмес, сабыр кыл. Анткени бул ай сабырдуулуктун айы. Билесиңерби? Бул улуу айда Аллах Таала тозоктун эшиктерин жабып, бейиштин бардык эшиктерин ачып коет. Жана да бейиште бир эшик бар, анын аты Райян. Ал эшиктен орозо кармоочулар гана кирет. Качан бейишке киргениңде, ал жакта сен каалаган нерсе болот. Кааласаң уча турган аттар, аябай катуу жүрө турган машинелер, абдан чоң алтындан болгон хан сарайлар. Жана да түрдүү жемиштер болот. Эгер кааласаң, айланыңдагы бардык нерселер таттуулукка айланат. Ошондой эле бейиште балдан, сүттөн болгон дарыялар агып турат. Ал жакта эч качан картайбайсың, эч качан оорубайсың. Мына ушундай жыргал жашоодо түбөлүктүү болосуң. Бейиш биз ойлогондон да чексиз десе жакшы. Ал жакта биздин акылыбыз батпаган жыргалчылыктар бар. Бейиш мага аябай жакты. Демек Аллах Таала орозо кармоочуларды бейишке Райян аттуу эшиктен киргизе турбайбы? Рахмат Али досум. Мен бул соопсыздыктарга жетүү үчүн сабырымды көбөйтүп, бекем аракет кылам. Али байке, жаш балдарга дагы орозо кармаса болобу? Азыр сага милдет эмес. Бирок 12 жашка чыкканда сөзсүз орозо кармайм деп бекем ниет кыл. Жана да кийинки Рамазан айына аманчылык менен жеткир деп Аллахка дуа кыл. Кымбаттуу достор, ар бир балагатка жеткен мусулманга орозо кармоо милдет. Ошондуктан Аллахтын ыраазычылыгына жана Рамазан айында бериле турган сооп сыйлыктарга жетүү үчүн орозо кармап, жакшы амалдарды кылуубуз керек.